Таштап кетип атат мусорго. Демек ошол эки эненин мындай кылмыш жоопкерчилигине мурдадагы аны психологиялык абалын дагы текшерип көрүш керек деп ойлойм. Анткени мындай психологиясы нормальный адам деген, эне деген статуска ээ адам баласын мусорго таштабайт. Андан арыда баласы тирүү калганда мүмкүн кам көрөт, мүмкүн башка бирөөлөрдү багып алганга берет. Бул 1,5 жаштагы кымбат көчөгө ташталган бөөктөрдүн бири. Аны белгисиз аял төрөткананын сыртына таштап кеткен. Наристеден өз энеси баш тарткандыгынын бир себеби анын майыптуулугунда. Эне сүтүн эмбеген ымыркай синдром Даун дарты менен жабыркайт. Кымбаттын өз энеси жана туугандары бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Бул сыяктуу көчөгө ташталган же энелери баш тарткан ымыркайлар жыл сынап көбөйүп жатканын айтышат. Роддомдон оорукчан, роддомдон келип атабыз. Ошон үчүн ата энелерге ошол кыздарга адашып калган болсо эч качан таштабасын балдары. Жанакы акыркы болгон окуя немеден таштандырган табылган бала аябай зээн да, мындай укканда мен дагы аябай жаман болдум. Ошон үчүн ал жака таштабай алып келсеңер, биз ушул жерде багып беребиз. Бул жерибиз таза, жылуу. Немелерибиз нянечкаларыбыз карайт, медсестралар карайт, бизде врачтар бар. Балдар каралышат. Ошон үчүн таштабагыла ал жака. Эч качан таштабагыла. 8 ноябрда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желин баштыкка салынган бөөк таштанды челектен табылган. Ымыркайды кызыл этинде таштандыга ыргыткан көкөк энени көп өтпөй милиция кармаган. Учурда 21 жаштагы бөөктүн энесине атайылап өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми наристенин биологиялык туугандары изделип жатканын милиция билдирген. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, наристенин атасын аныктоону талап кылгандар көп. Бул таштанды балдарга жана кароосуз көзөмүз калып калган балдар, ошондой эле табылган балдар үчүн сөз түрдө мамлекет өз камкордугуна алат. Ал деген сөз биринчи кезекте убактылуу ошол туугандарын тапканга чейин фостердик үй бүлөлөргө, убактылуу багып алуучу үй бүлөлөргө, ошондой эле реабилитациялык борборлорго жайгаштырышат. Жайгаштыруу маселеси ошо жерлердеги, райондордогу, шаарлардагы үй бүлөнү жана балдарды коргоо борборлору иштерин аткарат. Мыйзамда өз наристесин таштап кеткен көкөк энелердин жоопкерчилиги жогору. Баласын таштандыга таштаган энелерге атайлап адам өлтүрүү менен кылмыш жаза каралган. Бирок мындай учурда эркектердин мыйзам алдындагы жоопкерчилиги көрсөтүлгөн эместигин укук коргоочулар айтат. Анткени наристенин атасын ДНК менен гана так аныктоо зарылдыгы бар. Ата деген ким? Ата деген статуска ээ болуш үчүн ошо баланы күнү түнү иштеп, эмгектенип, сүйүүсүн берип, тарбиясын берип, эркелетип, аны үчүн кам көргөн, аны үчүн жашоосун агарнаган ал ата деген статуска ээ болот да. Анан эми азыркы случайда, мисалы, мунун атасы ким экенин билбейбиз да. Мүмкүн өз деле билбесе керек да, ал деле эне делечи. Атасы ким болгонун деле билбей калса керек. Же болбосо мындай синдром кукушки деген дагы понятие бар да. Вот ошол эки кукушкалардагы төрөлгөн балдар дын атасы ким экени дагы билинбейт. Экинчи жагдай бул жана бул эми апасы баласын таштап атпайбы? Бул деген баласын мындай мусорго таштап атат да. Же болбосо бул энеге жоопкерчилик өзү төрөгөн баласын өлтүргөн деген кылмыш жоопкерчилик бар да. Мындай көрүнүштөргө жол бербеш үчүн адистер жаш кыздарга мектептен эле кош бойлуулуктан сактануунун жолдорун үйрөтүү зарыл экенин айтышат. Адатта турмушка даяр болбой, жыргалчылык үчүн гана алданып калган кыздар ушундай кооптуу кадамдарга барып жатканын билдиришет. Ошол эле учурда наристесине мыйзамдуу жол менен баш тартып, атайын балдар үйүнө таштап кетсе болот дешет. Бул жагдай мамлекет тараптан балдарды камкордукка алуунун аргасыз кадамы. Роддомдо врачтар айтса, апасы мен муна неме кыла албайм, мен бара турган жерим жок десе, соцзащитага чалышат дагы. Врачтар, дарыгерлер барып алар менен сүйлөшүп, анан соцзащита неме чыгарып берет, приказ чыгарып берет. Ошон менен же болбосо кризисный центрге барышат, апасы менен баласы же болбосо бул жака келишет. Бизде деле азыркы учурда эне бар баласы менен. Ошо биздин немеде, биздин мекемеде
чоң эле кышат. Борбор каладагы Таштандыдан табылган ымыркайдын жагдайынан соң кала мэриясы өз баласынан баш тарткандар үчүн атайын жайларды белгилеп кетти. Алар баладан төрөт үйүндө жазуу түрүндө баш тарта алат же наристени каалаган убакта балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборуна калтырып кетсе болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жылына расмий түрдө 95 бала ташталат. Ал эми расмий түрдө каттоого алынбаган балдардын саны канча экени белгисиз. Соңку жылдары жаңы төрөлгөн баланы көчөгө, Таштанды арасына, даратканага таштаган учурлар көбөйгөн. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.